Vladimir Putin менен Donald Trump Ирандагы жана Украинадагы абалды талкуулашты. Элчи Эдил Байсалов Чикаго шаарында Борбор Азия менен АКШнын мамилесине арналган жыйынга катышты. АКШнын өкүлдөр палатасы мигранттарга каршы 70 миллиард доллар өлчөмүндө бюджет бекитти. Десплейнс шаарында жакында кыргыздар ачкан Papa Jack's пицца жана шаурма кафеси ишин активдүү баштады. Саламатсыздарбы? Бүгүн 30 апрель 26 Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга кыска убакытта 2000ден ашуун адам катталды. Сиз да жазылып бизди колдоңуз. Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШ президенти Дональд Трамп телефон аркылуу сүйлөшүп, Ирандын өзөктүк программасы жана Украинадагы согуш маселесин талкуулашты. Кремлдин маалыматына ылайык, Путин Ирандын өзөктүк маселеси боюнча бир катар сунуштарды киргизди. Ал эми Трамп бул сунуштарды толук колдобой, негизги көңүлдү Украинадагы согушту токтотууга бурууну сунуштаганын билдирди. Сүйлөшүү болжол менен 1,5 саатка созулуп, анда Путин 9 майга карата убактылуу ок атышууну токтотуу демилгесин көтөргөнү айтылды. Трамп бул сунушту колдоп, согушту токтотуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Путин Трампка болгон соңку кол салууну айыптап, колдоо сөздөрүн айткан. Ал эми Трамп өз кезегинде Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча келишим жакында болушу мүмкүн экенин белгиледи. Буга чейин Москва Ирандын байытылган уранын өз аймагына кабыл алууга даяр экенин билдирген, бирок АКШ бул сунушту четке каккан. Кыргыз Республикасынын толук ыйгарым укуктуу элчиси Эдил Байсалов 30 апрелде Чикаго шаарында The Chicago Council of Global Affairs аттуу уюм уюштурган АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташууга арналган жыйынга катышып сөз сүйлөдү. Эксперттер аймактын АКШ үчүн мааниси өсүп жатканын, айрыкча соода жолдору, ресурстар жана дипломатиялык мүмкүнчүлүктөр кеңейип жаткандыгын белгилешти. АКШнын айрым союздаштары менен мамилеси татаалдашып жаткан маалда Борбор Азия мамлекеттери менен байланыштары тескерисинче жанданып жаткан чак. Аймак АКШ үчүн маанилүү ресурстарды, соода жолдорун жана дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоодо. Ошол эле учурда Чикаго сыяктуу шаарларда жашаган Борбор Азиялык мигранттар транспорт, логистика жана ишкердик тармактарда активдүү рол ойношууда. Эксперттер АКШ бул аймак менен туруктуу кызматташа алабы? Борбор Азия өлкөлөрү Вашингтондон эмнени күтөт? Бул кызматташтык Орусия менен Кытайдын таасири бар аймакка кандай өзгөрүүлөрдү алып келет деген суроолорду талкуулашты. Албетте 35 жылдык тарыхыбызда биздин эгемендүүлүгүбүздү биринчи күндөн баштап колдоп келаткан чоң держава бул Америка Кошмо Штаттары. Ар кандай бир канча этаптар болду, бирок менин оюмча азыркы учурда эч кимибизде күмөн жок. Дональд Трамп президенттин администрациясы ушул көңүлдүн чордонунда болуудабыз. Мына биздин мамлекетибиздин жетекчилиги азыр атайын мени ушул миссия менен жөнөтүүдө. Ушул биздин да карым катнаштарыбыз артта калбай, толук кандуу потенциалды биз ишке ашырышыбыз керек. Эми албетте Чикаго азыркы учурда ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө түшкөн бир шаар. Кээ бир өзүңүздөр деле айтып калып атасыздар. Чикаго азыркы учурдагы 8-область деп. Эми албетте биз үчүн өтө маанилүү. АКШ дагы биздин кыргыз коомчулугунун дагы бир борборлоруна айланды. Эдил Байсаловдун элчиликке дайындалышы Казакстан менен Өзбекстан АКШ менен тыгыз кызматташып жаткан маалга туш келди. Жакында аны кабыл алган маалда президент Садыр Жапаров Байсаловго Кыргыз-Америка кызматташтыгын жаңы деңгээлге көтөрүүнү тапшырган. Жыйынга элчи Эдил Байсаловдон башка Борбор Азия боюнча эл аралык эксперттер да катышты.
AQShda immigratsiya боюнча саясат күчөтүлүүдө Өкүлдөр палатасы мигранттарды көзөмөлдөөгө $70 миллиард көлөмүндөгү бюджеттик планды жактырды. Аны 215 конгрессмен колдоп, 211 каршы болду. Документ иммиграция, бажы жана чек ара кызматына кошумча акча бөлүүгө жол ачат. Эми долбоор Сенатта каралат. Ал жактан республикачылар мыйзамды жөнөкөй көпчүлүк менен өткөрүүнү пландап жатат. Ал эми демократтар болсо ага каршы чыгып, каражат медицина жана социалдык маселелерди чечүүгө багытташ керек деп айтышат. Ошол эле учурда AQShnын жарандык жана иммиграция кызматы баш бааник сурагандар үчүн жаңы эрежелерди киргизди. Эми 29 майдан тартып ай 589 менен баш бааник сураган жарандар жыл сайын төлөнүүчү $100 өлчөмүндөгү алымды 30 күндүн ичинде төлөбөсө, ишке уруксаты токтотулуп, арызы четке кагылат. Атургай иши иммиграциялык сотко өткөрүлүп, депортация коркунучу да жаралууда. Ошондуктан AQShdагы мигранттар бул убакытты өткөрүп жибербеши маанилүү. AQShdагы кыргыз диаспорасы ишкерлик багытта дагы активдешүүдө. Чикаганын жанындагы Десплейн шаарында жакында кыргыздар ачкан Papa Jack's pizza жана шаурма аттуу кафе ишин активдүү баштады. Кафенин өзгөчөлүгү кардарларга тамакты тез жана табитке жараша даярдап бергени. Бул жерде кыргыздар жакшы көргөн шаурманын жана пиццанын ар кандай түрлөрүн эң мыкты рецепт менен тартуулашат. Алардын даамын таткандар ыраазы болуп чыгышууда. Мындан тышкары кафеде заманбап тейлөө менен үй бүлөлүк жылуу атмосфера айкалышкан. Ишкананын ээлери бул жайды кыргыздардын гана эмес, башка улуттардын да сүйүктүү жерине айлантууну көздөп жатканчак. Алардын айтымында негизги максат кыргыз маданиятын жана ашканасын AQShда кеңири таанытуу. Кафеге келип тамактанган Чикаганын тургуну мындай пикири менен бөлүштү. Менин атым Эламан Асылбеков. Анан Papa Jack'ты биз жакшы көрөбүз. Даамдуу тамактар, ыңгайлуу убакыт, анан өзгөчө үй бүлөңөр менен, балдарыңар менен келип халал пицца, крылышки жеп кетсеңер болот. Анан өзгөчө шаурмасы дагы дандуу. Жергиликтүү тургундар жаңы ачылган кафеге кызыгуу менен келип, тамактардын даамын байкап көрүшүүдө. Кафенин дагы бир өзгөчөлүгү, ал түнкү саат 2-ге чейин иштейт. Бул долбоор AQShdагы кыргыз ишкерлеринин дагы бир ийгиликтүү мисалы болуп жаткан чак. AQShda миграция жаатында чоң чатак жаралды. Түштүк Калифорниянын тургуну Мексикадан келген аялга өлкөдө мыйзамсыз жашаган үчүн $1,800,000 айыппул салынды. Ал AQShга өспүрүм курагында ата-энеси менен келип, 13 жылдан бери грин карта алууга аракет кылып жатканын айтат. Аялдын пикиринде депортация тууралуу сот чечимин ал кеч билип калган. Учурда ал AQSh жараны болгон атасы аркылуу легалдашууга аракеттенип жатканчак, адвокаты анын кылмыш иши жок экендигин, бийлик менен дайыма кызматташып келгендигин жүйөгө тартууда. Расмий органдар болсо мыйзам бузгандар өлкөдөн чыгып кетиши керектигин билдирет. Маалыматка ылайык, Дональд Трамп президент болгон мезгилден бери мигранттарга $6 миллиард ашык айыппул салынган. Бул окуя Кошмо Штаттардагы миграция саясатынын катаалдыгын дагы бир жолу далилдейт. AQShда жаңы саясий талаш-тартыш чыгып, ал кызуу талкууланып жаткан чак, жакында Дональд Трампка таандык объектилердин биринде анын алтын түстөгү айкели коюлду. Жана ал социалдык тармактарда бат эле тарап, кызыгуу жаратты. Оппоненттер бул көрүнүштү жеке адамды даңазалоо катары баалап, авторитардык өлкөлөрдөгү символдорго салыштырды. Мисалы, мындай алтын түстөгү айкел өз учурунда Түркмөнбашы Сапармурат Ниязовго арналып Ашкабадка коюлган, кийин ал алынып салынган болчу. Казакстанда да Нурсултан Назарбаевга арналган эстеликтер коюлган, кийин алар Каңтар окуясы маалында алынып салынган. Ал эми Трамптын тарапташтары бул жөн гана декоративдик элемент экендигин айтышууда. Бул окуя AQSh коомундагы саясий бөлүнүүнү дагы бир жолу көрсөтүп, жөнөкөй символдорда чоң талашка айлана тургандыгын далилдеди.
Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып, бизди колдоп, лайк басыңыз. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.